Чолпон Абыкеев, жазуучу, бадыраң өстүрүп койсоңор эле эл башкарам дей бересиңерби? Акыркы митинг көпчүлүктүн жүзүн ачып, кимдин ким экенин, котур ташы койнунда барларды даана көрсөттү. Жыйынтыгында күн карамалардын, эки жүздүүлөрдүн, тез өзгөрүп келген хамелеондор толтур экенин баамдап жеттик. Айрым атага чыккан аксакалдар, агалар, улут үчүн күйгөн эже сиңдилер өздөрүнүн ким экенин көрсөттү. Эми атактуу жазуучу Чолпон Абыкеевдин октябрь айындагы жазган шилтемесине көңүл буралы. Жан талашып, бийлик талашып аткан жаштар, силерди ким колтугуңарга суу бүркүп, тескери жолго түртүп атат билбейм. Бирок силер жаштайыңардан жайрап саясий өлүк айланып атасыңар. Силердин келечегиңер али алдыда эле го. 10 күлүңөрдүн бири ачыла элек болчу. Эми эмне болдуңар? Шермендеңер чыкты го. Элдин бетин кантип карайсыңар? Мамлекетти кой, бир үй бүлөнү оңдуу башкарууну деле үйрөнө элек жатып, оң сол бадыраң өстүрүп койсоңор эле эл башкарам дей бересиңерби? Ушулар келечекте мыкты саясатчы болушат го деп силерден көптү үмүттөнчү элем. Жок дегенде орой айтканда күйөөгө тийип эр башкарып көрүп, анан эл башкарам десеңер боло. Мына мени Нуржигит Кадырбеков абдан ыраазы кылды. Мен бийлик талашууга катышпайм. Бул менин абийириме туура келбейт. Биздин партиянын аты Ыйман Нуру. Мен кантип ыймансыз ишке барам деди. Эртең шайлоого жүзү жарык барат. Буйруса эл колдойт. Эртең шайлоодо силер элге эмне деп барасыңар? Мушташып да тытышып да бийликке жетпей койдук. Бийликке жетсек келмек эмеспиз. Эми силер шайлап бийликке жетеличи дейсиңерби? Мынчалык кызуу кандуулукка алдырбасаңар болмок. Силерге туура эмес акыл айтып, ким тукурса да анын силерге ниети кара экен. Келечегиңерге балта чапты, эл караган бетиңерди жер каратты. Бүгүнкү бийлик убактылуу, ашса 2 айдан кийин чоң шайлоо болот. Келечек ошондо чечилмек. Баланын иши чала болдуңар деп жазган Чолпон Абыкеев. Алмазбек Атамбаев менен жан сакчылары кармалды. УКМК 10 октябрда Кой Ташта Алмазбек Атамбаев, Канат Сагынбаев жана Дамир Мусакеев кармалды. Алар Бишкекте башаламандык уюштуруу боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында УКМК жана Ички иштер министри тарабынан кармалган. УКМК учурда башка катышуучуларды да кармоо иштери улантылып жатканын билдирди. Мамлекеттик коргоо кызматынын мурунку кызматкерлери Дамир Мусакеев менен Канат Сагынбаев Атамбаевдин жеке жан сакчысы болгон. Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева Акипресс агенттигине билдирген маалымат боюнча Кадыр Атамбаев менен Сейит Атамбаев жана Темирлан Султанбеков айдоочу кошо кармалды. Кийинчерээк УКМК Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарынан эч ким кармалбаганын билдирди. Басма сөз кызматынын маалыматы боюнча абакта мыйзамсыз чыгарылган Алмазбек Атамбаев жан сакчылары Мусакеев менен Сагынбаев кармалган. Курсан Асанов 5 октябрь күнү буйрукту ким бергенин айтты. Курсан Асанов пресс-конференция өткөргөн. Ага 5 октябрь күнү каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулунун өлүмүнө ким жооп берет деп суроо узатышты. Асанов жакындарына көңүл айтып, провокацияны бийлик кылды. Бул Ички иштер министри же УКМК. Экөөнүн бирөөсү. Мен дагы ооруканага түштүм. Милиция кызматкерлери жатып чыгышты. Көптөгөн жарандар желимоктон жаракат алышты. Буйрукту ким берет? Албетте министр Кашкар Жунушалиев. Кийинчерээк келип буйрукту Орозалиев, Каниметов, Асанов берген деп актанышы мүмкүн деп жооп берди. Өмүрбек Субаналиев Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматынан бошотулду. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кол койгон буйрукка ылайык Субаналиев Өмүрбек Исакович Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Жогорку кеңештин төрагасы Мыктыбек Абдылдаев отставкага кетти. Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны башталды. Кворум бар. Тарыхый жыйынды өткөрүү, сүйлөшүүлөрдү өткөрүү оор болду. Жогорку кеңештин төрагасы Мыктыбек Абдылдаев отставкага кетти. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулу кабарлады. Курсан Асанов кармалды. 10 октябрда Бишкек шаарында массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө буйругунун негизинде УКМК тарабынан Ички иштер министрлиги менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында активдүү катышуучулардын бири Курсан Асанов кармалды. УКМКнын маалыматы боюнча ушул тапта ведомстволор аралык тергөө ыкчам тобу тарабынан бул кылмыштын башка шериктерин аныктоого жана камакка алууга багытталган тиешелүү тергөө оперативдик иш-чаралар улантылууда. Жогорку кеңеш Жапаровду премьер-министр кылып бекитти. Кыргызстандын премьер-министри болуп Садыр Жапаров бир добуштан бекиди. Бул тууралуу жеринен Спутник Кыргызстандын кабарчысы билдирди. Аларча мамлекеттик резиденциясында Жогорку кеңештин депутаттарынын кезексиз жыйыны өттү. Бул күнү күн тартибине Бишкек шаарына өзгөчө абал режимин киргизүү жана өкмөттүн курамын дайындоо маселелери коюлган. РЧ Мирбек Атабеков күлкү болдубу же түлкү болдубу?
Кыргызстанда кызыктар көп. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 2 күндөн кийин бийлик талашып, кырды бычак болду. Барынан кызыгы өлкөбүзгө таанылуу аты чыккан ырчылар зерийип калганбы, Айтор алды сокегет досун саткан деп кыйкырып жиберсе, патриот деп жүргөн Кара Тору кызыбыз солкулдап мамлекеттин бүтүндүгүнө нааразы болуп ырдап да жиберди. Эми мындан ары Назар Ньюс агенттиги так ошол саясатка аралашкысы келген ырчыларга көз кырыбызды салууну чечтик. Анда эмесе алгачкы назар ырчы Мирбек Атабековдо. Мирбек Атабековду көпчүлүк мыкты ырчы катары жакшы тааныйт. Анын кокусунан эле аянтта эл арасынан чыгып, Атамбаевди жандап, Жээнбеков досун саткан деп сүйлөп салганы калдайган калктын оозун ачырды. Эми митингден кийин ырчы Атабековдун социалдык баракчасына көз жүгүртөлү да анын даана жүзүн көрөлү. Мен бир дагы саясий күчтөрдү колдобойм. Бүгүнкү оор абалда Аллахым баарыбызга ынтымак жана ыйман берсин. Буга чейин тилек жөнүндө бир да сөз жазган эмесмин жана бул баланы жакшы деле жеке тааныбайм. Тилекти жакшы же жаман дейбизби, бул инсан биздин кыргыз мекендешибиз жана өз тармагында ак эмгек менен ийгиликке жетишкендердин бири. Саясаттын сасык оюндарынан жөн гана курал болду. Тез аранын ичинде сакайып кетишине тилектешмин деп шилтеме калтырган Мирбек Атабеков. Мына сага, Мирбек мырза, саясат до, ре, ми, фа, сол, ля, си, до эмес. Саясаттын сиз көрө элек ноталары толтура. Айрым түлкү саясатчылар алдап ноталарды тескерисинен коюп башкача ырдатып коюшу толук мүмкүн. Абайлаңыз. Баса жакынкы күндөрү Им аянтта болуп өткөн кагылышуу боюнча кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык беренеси менен кылмыш ишин козгосо керек. Андыктан митингге катышкандардын үйүнө мындан ары тынымсыз кызыл шапкечендер барып, алакандай барак сунуп турчу күндөргө аз калды деп жазат Назар Ньюс. Зарыл Өмүралиева. Урматтуу мекендештер, Садырды азыркы ажоо райымдер пайдаланып, бир жагынан, экинчи жагынан Аша Бабановтар, үчүнчү жактан шайлоону шылтоолоп, бийлик талашкандар элге жек көрсөтүп жатышат. Садыр Нуркожоевди сындырабыз деп кандай гана кордук көрсөтпөдү. Чындыкты чыркыратып туруп ыплас жала жабышты. Жакындарынан ажырады. Акча да сунушташты. Бирок сынган жок. Азыр мына ОПГ менен да өздөрү биригип алып, кайрадан болгон күчтү Садырды каралоого жумшап жатышат. Эл деп күйгөн мындай уул 30 жылда бир чыкты. Тынчтык жолу менен провокация калтырбай, таш көтөрүп, сөгүнбөй, маданияттуу жол менен коргоп калгыла. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков кезексиз жыйын өткөрүп, өкмөт башчысын жана башканы шайлоого камданып жатат. Маданий жол менен талап кылгыла. Баарын өздөрү жасап, бронежилет кийип, даярданып келишип, өздөрүнүн машинасына ок аттырып, ыплас жоруктары менен бүгүнкү жүздөрүн көрдүңөр. Ата турган киши аянтта селфилдешип аткан деле атып салмак. Кыскасы, провокация калтырбагыла, сабырдуу, маданияттуу жол менен талап кылгыла. Эл да чарчады бузуклардан. Эл өз кара баштарынын камын жеген, бийлик үчүн энесин сатканга даяр акмактардан жадады. Эми элди алдай алышпайт. Болгону провокацияга алдырбаңыздар. Баарыбыз жаратканым сактасын, мекенде тынчтык орноп, башка өлкөлөргө шылдың болбой ынтымакта өсүүнү буйрусун деп жазат ал. Борборгаладагы Ала Тоо аянтына аскер техникалары келе баштады. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин кабарчысы билдирип, сүрөт жүктөдү. Күч түзүмдөрү инструктаж өткөрүү үчүн чогулуп жатышат. Саптык тескеме күч түзүм бөлүктөрүнүн Бишкектеги коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга даярдыгын, деги эле алардын кызмат өтөөгө камын текшерүү үчүн уюштурулуп жаткандыгы айтылат. Инструктаждын башында Ички иштер министринин орун басары жана Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев болмокчу.